Өлкө жана облус аймагынан алынган кабарлар топтому менен тааныштырып эфирде жаңылыктар. Студияда Айбегим Набиева, саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Мектептерге жол кыймылынын эрежелери боюнча кошумча сабак кирет. Бүгүн 10 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Кызылкая шаарынын көчөлөрүнө заманбап күн панелдери орнотулууда. Баткенде көкбөрү боюнча биринчилик өттү. Бүгүн 10 ноябрда Жогорку Кеңешке депутаттарды мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Мыйзамга ылайык үгүт иштери 20 күнгө уланат. Бул аралыкта талапкерлерге өздөрүнүн программасын элге таанытуу, түшүндүрүү жана шайлоочулар менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү берилет. Темага кенен Кундуз Жоробекова токтолот. Өлкөдө шайлоо өнөктүгүнүн эң жооптуу баскычы үгүт иштери башталды. Бүгүндөн тарта талапкерлер өз аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуп, программаларын сунуштай алышат. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ар бир талапкер үгүт иштерин мыйзам чегинде жана акыйкат шарттарда жүргүзүүсү талап кылынат. Үгүт иштери мына 10 ноябрь күнү башталды. Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо боюнча бул үгүт иштери 29 ноябрь күнү эртең саат 8-де токтойт. Андан кийин бир 24 саат тыныгуу берилет. Ошол менен шайлоо болуп кетет. Өзүңүздөр билесиздер, шайлоо үгүтүнүн өзүнчө эрежелери бар. Муну менен талапкерлер өздөрү баардыгы маалымы бар. Баягы өзүнүн талаптары, мыйзамдарын эмесин бузган учурлар болгондо өзүнчө чара колдонот талапкерлер. Даже немеден талапкерлерин алганга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы барат. Шайлоодогу үгүт иштеринин учурунда бардык талапкерлер мыйзам боюнча тең укукка ээ. Аларга маалымат каражаттарына чыгуу, эл менен жолугушуу жана өз программасын жайылтуу үчүн бирдей шарттар түзүлөт. Бул шайлоонун адилет жана ачык өтүшүн камсыздайт. Үгүт жүргүзүү учурунда ар бир талапкерлер өзүнчө бардыгына бирдей шарт түзүлөт. Мисалы, бир жолугуш өткөрөйүн деген учур болсо, ошонун баягы мисалы көбүнчө маданият үйүндө өткөрөт. Ошонун жетекчиси бирөөсүнө берип, бирөөсүнө бербей койбош керек. Баасы да бирдей болуш керек баарына мисалы. Анан 18 жашка чейин толуп элек өспүрүмдөрдү колдонбош керек талапкерлер. Мекеме билим берүү, саламаттык сактоо мекемелеринин имараттарында жолугуш өткөргөнгө тыюу салынат. Шайлоо ар бир жаран үчүн маанилүү саясий мүмкүнчүлүк. Талапкерлер үчүн башталган үгүт өнөктүгү өлкөнүн саясий маданиятын чыңдоого жана элдин тандоосунун ачык айкын болушуна өбөлгө түзөт. Чындыкты сүйлөгөн, элдин жагдайларын билдирип, айтып жеткизип турган бизге ушундай талапкер керек да, депутат. Буюрса, ошондой ак ниеттүү, мындай чындыкты сүйлөгөн депутат керек деп ишениптебиз, ошол боюнча ишенип турабыз. Алдыдагы боло турган шайлоого сөзсүз түрдө катышабыз. Албетте бул ар бирибиздин жарандык милдетибиз. Анан жалпы эле ошол бардык кыргыз элибизди чакырып кетебиз шайлоого катышыңыздар деп. Анан сөзсүз түрдө биз ошол Баткен жергесинен ошол Баткенди буюрса алдыда мындан ардагы ошол элдин үнүн угуп, Баткен үчүн күйүп иштеген бир кандидатты шайлайбыз деген ойдобуз. Эртең боло турган 30 ноябрда боло турган шайлоого Жогорку Кеңештин депутаттары биздин шаарыбызга иштейм деген жакшы депутаттар келсе деп турабыз. Өзүбүз катышабыз үй бүлө менен толук. Баткен элинин көйгөйүн чечкен иштейм деген депутаттар келсе деп ойлоп турабыз. Белгилей кетсек, Баткен облусунун аймагынан жалпысынан 3 округтан 48 талапкер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына ат салышууда. Тагыраагы номер 1 округтан 17, 2 округтан 14, ал эми 3 округ боюнча 17 талапкер бар. Кундуз Жоробекова, Расул Акматов, жаңылыктар.
Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө жүргөн жарандарды өздөрүн борбордук шайлоо комиссиясынын тизме gov.kg сайты аркылуу шайлоочулардын тизмесинен текшерүүгө чакырат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин башчысынын орун басары Алмазбек Байбосов белгилегендей, бүгүнкү күндө 1600 адамдын Кыргызстанда каттоосу жок. Шайлоочулардын тизмесинен өзүн таппай калган адамдар 19 ноябрга чейин дипломатиялык өкүлчүлүккө жазуу түрүндө арыз менен кайрылууга тийиш, деди ал. Ошондой эле Байбосов бүгүнкү күндө чет өлкөдөгү шайлоо участкаларына жабдууларды жеткирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Бул үчүн борбордук шайлоо комиссиясы 300 комплект жабдуу бөлүп берүүдө. Өлкө боюнча бардык мектептерде жол кыймылынын эрежелери боюнча кошумча сабак киргизилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы кайрылуусунда билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында учурда Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу башкармалыгы менен агартуу министрлиги биргеликте окуу программасын даярдоодо. Толук маалымат ноябрдын соңуна чейин берилет. Президент белгилегендей, сабактар 14 айга созулуп, окуучулар теориялык жана практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүшөт. Практикалык бөлүккө муз, кар, караңгы шарттарда жүрүү эрежелери жана кырдаалдык аракеттер кирет. Мунун максаты бардык окуучулардын жол кыймылы боюнча билимин жогорулатуу. Баарыбыз жол кыймылынын катышуучубуз. Андыктан бул сабактар ар бир жаш үчүн пайдалуу болот, деди президент. Ошондой эле Садыр Жапаров автомектептер бардык аймактарда иштээрин, практикалык сааттар ошол эле жерлерде өтөөрүн кошумчалады. Программабызды улантабыз. Баткен шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдө курулуш кызуу жүрүп жатат. 3 таректе салынып жаткан үйлөрдүн алды 12 кабатка жеткен. Аны менен катар батирлерди бөлүү иштери да жүрүп жатат. 7 кабатта кыш кыноо жумуштары жүрүп жатат. Мен азыр Баткен шаарындагы эң бийик имаратта турамын, тагыраагы 12 кабатта. Бул мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынып жаткан көп кабаттуу турак-жай комплекси. Учурда мында курулуш иштери эң акыркы кабатында жүрүп жатыптыр. Алымбек Татка жана Курман көчөлөрүндө жайгашкан көп кабаттуу турак-жай комплекси 7 гектар аянтта жайгашкан. Мында 12 кабаттуу 37 үй салынып жатат. Учурда ар бир блокто курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын жеринен көрүп жатабыз. Мунун алдыңкы башталган блокторубуз уже 12 этажга чыктык. Акыркы этажы калды. Буюрса бир 10 күндүн ичинде 12 кабаттын толук монолиттик жумуштарын бүтөбүз. Башында башталган блоктордунча. Анан кровля жумуштары башталат. Акыркы башталган блокторубуз уже биз 2 этажга чыгып калдык. Жалпысынан бул жерде азыр 500дөн ашуун жумушчу иштеп жатат. Жумуш негизи жакшы кызуу жүрүп жатат азыркы учурда. Жумушчу күч дагы жетиштүү, бизге материалдан дагы күтүү жок. Бардыгы жетиштүү болуп кызуу жүрүп жатат азыркы учурда. Бардык жумуштар болуп атат. Асман Резиденс 1 турак-жай комплексинде жалпы 2364 батир болот. Анын ичинде 3 бөлмөлүү 348, 2 бөлмөлүү 912 жана 1 бөлмөлүү 1106 батир жайгашат. Бизде монолиттик жумуштан сырткары дагы бизде азыркы учурда кладка жумуштары башталган. Бул азыр 7-8 кабатка жеттик. Жана ошондой эле биздин ар бир подъездде, ар бир блокто 3 комнаталуу квартиралар, 2 комнаталуу квартиралар, 1 комнаталуу квартиралар каралган. Азыр биз сиздерге көргөзүп кетсек, бул 3 комнаталуу квартира, жалпы аянты 95 квадрат. Мисалы бул конокторду тосуучу бөлмө, конок бөлмөсү. Бул жак болсо чоңдордун жатаканасы болуп салынат, экинчи бөлмө. Бул жак кухня. Бул жак болсо жаш балдардын жатаканасы. Ушу жалпысынан 3 комнаталуу квартира. Анан өзүнчө санузел, душевой да каралган, кладовка дагы. Биздин жашоочуларыбыздын ыңгайлуулугу үчүн ар бир блокто, ар бир подъездде 2ден лифт каралган. Бул бир лифт жүк көтөрүүчү лифт болсо, бирөө пассажирский лифт каралган. Булардын жүк көтөрүмдүүлүгү дагы 700 килограммдан 1,5 тоннага чейин көтөрөт. Учурда Баткен шаарынын аймагында 3 даректе 4000ден ашык ипотекалык батир курулуп жатат. Анын биринчи этабы боюнча 2026 жылдын аягында 2000ден ашык батир бүткөрүлүп, ээлерине берилүүсү күтүлүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания бул батирлерди Менин үйүм турак-жай программасынын алкагында берет. Бул программанын ичинде кийин сатып алуу жолу менен ижара жана үлүштүк турак-жай механизмдери бар, өзүңүздөр билгендей.
Кийин сатып алуу жол менен ижара механизминин алкагында социалдык ипотека бул калктын атайын айырылуу катмарлары үчүн, жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармактагы жарандар үчүн жана арзан ипотека жеке тармакта расмий иштеген жарандар үчүн каралган. Мында эки талап бар. Биринчиси акыркы 3 жылда программанын катышуучусунда үй сатып алуу боюнча юридикалык келишимдин болбошу жана экинчиси эмгек стажы. Акыркы 3 жылда программанын катышуучусунда жана анын жубайларында, жаш четилик балдарында турак жай алып сатуу боюнча келишим болбошу керек. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Баткен шаардык мэриясында жарандарды кабыл алып жатат. Ал жерде жарандар ипотека боюнча толук жана ар тараптуу маалымат ала алышат. Миңгүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Кызылкая шаарынын көчөлөрүнө заманбап күн панелдери орнотулууда. Электр энергиясын үнөмдөө жана кайра жаралуучу электр энергия булактарын пайдалануу максатын көздөйт. Бул демилге туруктуу энергия менен камсыздалышын камсыздап, таза жана коопсуз энергия булактарын колдонууну жайылтууга багытталат. Ноябрда электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге да киргизилгенин билдирди. Ага ылайык бул мекемелер саат 18:00дөн таңкы 6 аралыгында жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү убактылуу чектейт. Бирок мындай чектөөлөр стратегиялык объектилерге жана күнөтүн иштеген коргонуу, коопсуздук, саламаттык сактоо, социалдык мекемелерге жана калктын жашоосун камсыз кылган түйүндөргө тиешеси жок. Жарыктандырууну туура пайдалануу, керексиз жарыктандырууну өчүрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Иштер жүрүп жатабыз. Биздин жетекчиликтин ордун басары, башкы инженер жана инспектор, соттор бүт иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө шаарыбыздын лимити 953 киловатт-саат. Биз бүгүнкү күндө лимитке жеткирип атабыз. 923 киловатт-сааттан пайдаланып жатабыз. Мындай айтканда 25 киловатт-саат үнөмдөп жатабыз. Шаардын элибиздин арасында, калктын арасында иштер жүрүп жатат. Жанагы 3 киловатт, 5 киловатт деген боюнча Электр энергиясын ченден ашык сарптоо жабдууларга күч келтирип зыянга учуратат. Жарыкты үнөмдүү пайдалануу максатында Кызылкыя шаарынын мэриясы негизги көчөлөргө күн чырактарын орнотууда. Анткени кыш мезгилинде электр энергиясы көп колдонгондуктан ашыкча чыңалууну пайда кылат. Мындай учурда кайра жаралуучу электр энергия булактарын колдонуу менен көйгөйдү чечүүгө болорун адистер белгилешти. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 5 ноябрдагы 949-тескемесине ылайык негизи эле электр энергияны үнөмдөө максатында Кызылкая шаарынын мэринин тапшырмасына ылайык ушул Асаналиева көчөсүнүн жалпы Асаналиева көчөсүнө ушундай күн чырактарды коюп атабыз. Мунун негизги эле максаты бүгүнкү күндүн талабы электр энергиясын үнөмдөө болуп атат. Буюрса ушул көчөнү койгондон кийин шаардын башка көчөлөрүн дагы ушундай күн чырактары менен койгонго пландаштырып атабыз. Мындай демилге энергетикалык коопсуздукту камсыздоого, экологиялык таза технологияларды жайылтууга жана мамлекеттик бюджеттен электр энергиясына кеткен чыгымдарды азайтууга аз да болсо өбөлгө болорун адистер белгилешти. Бүгүнкү күндө Кызылкая тазалык муниципалдык ишканасына жергиликтүү бюджеттен 7 миллион 300 миң акча каражаттары бөлүнүп берди. Алардын полностью альтернативный күн энергиясы менен иштөө боюнча, күн чырактарды коюу боюнча. Ошого бүгүнкү күндө каражаттарды грид менен эсептеп, канча дана кетерин жана канча жерлерге коюшун биз азыр тактап аныктап жатабыз. Бирок олго чейин болгон иштерди аралыгында көктөмдүк жана жолдорду чимелерине кеткен каражат 1200 кетип, жана 500 метр аралыгында 24 дана күн чырак коюлду. Бүгүнкү күндө дагы Кызылкая шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнө коюлуу максатында биз арыздарды бергенбиз. Ошолорду кетип атабыз. Бизге тастагандан кийин борбордук көчөлөргө күн чырактар коюлат. Бул күн чырактары түнкүсүн электр энергиянын ордуна жарык берип, таңкы учурда эконом режимине өтөт. Толук кандуу 8 саат аралыгында күндөн кубат алып, 8 саат иштеген соң үнөмдөө режимине өтөт. Учурда Асаналиев көчөсүнө 500 метр аралыктан 24 дана күн чырактары орнотулду. Жергиликтүү бюджеттен бул демилге үчүн 7 миллион 380 миң сом ажыратылган. Алдыда 6 көчөгө жалпысы 164 дана күн чырактары
орнотулат. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Кадамжай шаарында муниципалдык чакан спорт зал ишке берилди. Жаңыдан ачылган спорт залга 1.841.753 сом жумшалган. Ага Кадамжай шаардык мэриясынын бюджетинен 939.271 сом жана райондук өнүктүрүү фондунан 902.482 сом каражат бөлүнгөн. Спорт залдын ачылышына Кадамжай районунун акиминин орун басары Мирланбек Айтматов жана Кадамжай шаарынын мэри Алтынбек Мырзатовдор катышты. Инициативаны биз колдоп бардык эле мэрибиз менен акимибизге терең ыраазычылык билдиребиз бул жерден. Ушул Кадамжай шаарыбыздын жаштардын ойлоп спорт зал ачылып калды азыркы учурда. Буюрса бир 30-40 бала бар азыркы учурда. Андан аркысында да кырмык менен көбөйүп атат. Аталашы Хан спорт клубу. Азыркы учурда грек бар, вольник бар, кикбокс бар. Баткен облусунда дары-дармектерди мыйзамсыз ташуу фактысы аныкталды. Лелек районунун 38 жаштагы тургуну кошуна өлкөнүн жараны менен сүйлөшүп, дары каражаттарын нейтралдуу аймак аркылуу мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган. Ал Toyota Estima унаасына дары-дармектерди жүктөп бара жаткан учурда развилка көзөмөл өткөрүү пунктунда кармалган. Текшерүүдө баасы 3 миллион сомдон ашык болгон. Документсиз жана каттоодон өтпөгөн дары каражаттары табылган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Эми кезек спорт кабарларында Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан Көкбөрү боюнча Баткен шаарынын ачык биринчилиги болуп өттү. Мелдеш 7 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү жана шаар күнүнө карата уюштурулган. Спорттук иш-чара шаардагы ат майданда өтүп, таймашка түшкөн ар бир команда жогорку чеберчиликти жана тайманбастыктын үлгүсүн көрсөтүштү. Эл арасынан келген күйөрмандар командаларга дем берип, оюн майрамдык маанайда өттү. Мелдешке 4 команда катышты. Жыйынтыгында 1-чи орунду Бужум командасы, 2-чи орунду Баткен шаарынын командасы, 3-чү орунду Бужум 2-чи командасы, ал эми 4-чү орунду Биримдик командасы ээледи. Жеңүүчүлөргө Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан диплом, медаль, кубок жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле мыкты аргымак жана мыкты улакчы номинациялары да ыйгарылды. Бул иш-чара Көкбөрү сүйүүчүлөрүн бириктирип, улуттук оюнубузду даңазолоо жана жаш муундар арасында спортко болгон кызыгууну арттыруу максатын көздөдү. Мелдештин негизги максаты ушу Баткен шаарында улуттук оюнду өнүктүрүү. Анын ичинде ушул ат оюндарын өнүктүрүү болуп саналат. Акыркы убактарда ушул Баткен шаарындагы ушул ат кармап, ат спортуна кызыккан жаштар өтө кызыгып келүүдө. Ошолордун чеберчилигин жогорулатуу, алардын ушул спорт менен машыгууларына шарт түзүү максатында жыл сайын биз бир жылда 2 жолу ушул Көкбөрү боюнча мелдеш өткөрөбүз. Бул оюн көп жылдан бери эле өткөрүлүп келет. Аябай жакшы деңгээлде өтөт, областтык деңгээлде. Ошо спорт комитети тарабына чоң ыраазычылык, иштерине ийгилик билдиребиз. Дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча.